Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабактын темасы өспүрүм курактагы эркек балдардын денесинин гигиенасы. Бүгүнкү сабактын максаты эркек балдар үчүн өспүрүм курактагы дененин гигиенасынын өзгөчөлүктөрү тууралуу билимиңерди калыптандыруу. Мезгил менен эркек балдарда өспүрүм куракта өзгөчө көрүнүштөр болуп турат. Ал кандайча боло тургандыгы жөнүндө биз бүгүн сүйлөшөбүз. Бул өзгөчө көрүнүштөрдү бардыгы ар кандай аташат. Полюция, уруктуктун агып калуусу, эякуляция. Бардыгыныкы тең туура. Полюция сөзү латындын polutio, булганган сөзүнөн келип чыккан. Полюция бул эркек балдарда уктап жатканда боло турган эрксизден болгон уруктуктун агып калуусу. Алгачкы полюциялар адатта 14-15 жашта болуп өтөт. Бул мезгилде уландар айрым гигиена эрежелерин карманууга тийиш. Күн сайын полюциядан кийин жыныс органын жууп жана ич кийимди алмаштыруу керек. Жыныс мүчөсүнүн башын жакшылап жууйт. Эгерде сүннөткө отургузулбаган болсо, бүрктү артка кошумча тартып жууйт. Ошондой эле жыныс мүчөсүнүн калта алааны жууп чыгат. Гигиеналык процедуралардан кийин колду самындап жууйт. Синтетика кездемеден тигилген кысып турган ич кийим кийүү сунушталбайт. Пактадан тигилген ич кийимдерге артыкчылык берүү зарыл. Синтетикалык плавкаларды көлмөгө сууга түшкөн учурда гана пайдалануу керек. Жыныстык жетилүү мезгилинде жеке гигиенаны сактоого көбүрөөк көңүл буруу керек.